Söz кезегі депутат Исманов Самат Жекшеновичте, даярдансын Айнуру Шермаматовна. Рахмат, Мирлан Исакбекович, саламатсыз, урматтуу коллегалар. Тилек Мурсалиевич, анан суу чарбачылыгы, экотехинспекция бир суроом бар да. Сунуш катары. Бизде Токмокто токой чарба бар. Токой чарбанын ичинин баары балык бакма ферма болуп кетти, форелевый хозяйство. Калаган жерин тозуп алышат. Азыр Чүй айыл өкмөтүнүн эли малын жайганга жер жок, мал жайганга, уйларын жайганга. Анан ошол сууну форель багып туруп, ошол суу деген кайра чыгып, Токмоктун эли ичип атат ошол сууну. Токмоктун үстүнөн 4 дарыя түшөт, 4 дарыя. Ошо дарыядан келип түшкөн суу булчу. Ошону көзөмөлүңүзгө алып, ошону деген кандай сунуштарыңыз бар өзүңүздө ушул мыйзамга ылайык? Чоң рахмат. Бул боюнча бизде аябай көп кайрылуулар болуп атат. Ушу Токмокто суу балык чарбалар боюнча биз азыр ал жакта дагы анализ кылып атабыз. Көбүнчөсү мыйзамсыз дагы коюлгандар бар экен. Кээ бир жерлер трансформация болуп, бул жайыттан кыскарып трансформация болуп, мыйзам чегинде өткөндөр бар экен, бирок мыйзамды бузуп дагы өзүнчө иштеп аткандар дагы бар экен да. Бул эки жагы бар. Бир жагы сиз айтып аткан ушу маселе болуп атат. Экинчи жагы бул жалпы ошо Токмок шаарына дагы мурун билесиз да, өзү суусу көтөрүлүп турчу эмес беле. Ошол боюнча дагы наоборот бул дренаж сыяктуу болуп, суунун деңгээлин түшүрө турган жакшы жактары дагы бар экен да. Бирок муну мыйзам чегинде жаза туруш керекпиз. Азыр болсо мыйзам бузуулар факттар көп көрүп атабыз. Ооба, туура, ал чарбалар мындай мыйзам менен иштегендер да бар, Бирок ошолордун арасынан азыр деген карасаңыздар, они там 3-метровые заборы поставили, загородили землю. Раньше на этой земле люди пасли скот, там мы в детстве играли. Сейчас нету там ни одного метра клочка пустой земли нету. Лесхоз все или распродал, или в аренду отдал, непонятно. Вот я бы хотел уточнить это, и чтобы вы этим вопросом занялись, Тилек Мурсалиевич. Рахмат.